Элдос Орунбаевдин айтымында буга чейин бул тигүүчү цех 4 мезгилдин талабына ылайык кийим тиккен. Бирок ишкана жетекчилиги дүйнөлүк пандемияга каршы калктын саламаттыгы үчүн убактылуу буйртмаларды токтотуп, беткап тигүүгө киришти. Учурда беткаптын 2 түрү тигилип жатат: жаш балдар жана чоңдор үчүн. Биздин ишкана өзү экспортко багытталган. Только экспортко гана тигебиз. Азыр ушул учурда 8 ай, 9 ай ушул 2020 жылдын сүзгө жылдын октябрь, ноябрь жылына чейин заказыбыз бар. Анан ошо азыр кырдаалга жараша маска талабы өтө курч болгонуна байланыштуу, бул биздин өлкөдө эмес, дүйнө жүзүнчө болуп атканына байланыштуу бир эмеге ушундай бир идея келди. Өзүбүздүн ишибизди токтотуп, убактылуу гана. Анан ошо бир арзан маада жакшы сапаттуу маска чыгарып берели деп, биздин өзүбүздүн гана ата мекенге, мамлекетке жардам катары гана чыгарайлы деп чечтик. Аталган ишканада тигүүчүлөр арасында санитардык көзөмөл дагы күчөтүлгөн. Мындагы ар бир жумушчу тигүү жөндөмүнө жараша 20 миңден 30 миңге чейин эмгек акы алат. Ошондой эле пахта кездемесинен жасалган бет каптар дыккат көңүл буруу менен тигилет. Анткени бет каптар колдонулуп бүткөн соң жууп кайра иштетүү жагы каралган. Ар 2 саат сайын колубузду жууп, бүт стандартка жооп бере турган, талапка жооп бере турган кылып иштеп атабыз. Эч жактап цехтин ичи дагы ар 2 саат сайын тазаланып, обработка болуп турат. Кыздар да бүт формадабыз. Ар 2 саат сайын колубузду жууп, бүт талапка жооп бере турган таза тиккенге аракет кылып атабыз. Биздин маска кадимки пахтадан жасалган, 53-лүктүү ХБ деп койсок болот. 100% ХБ болот, 4-5 слойдон турат. Анан артыкчылыгы бул многоразовый, көп колдонсо болот. Күнүзү кечке тагып жүрүп, анан кечиндеси жууп туруп, кургатып, эртеси кайра дагы үтүктөп туруп, ысык пар менен эртеси кайра тагып берсе болот. Учурда аталган тигүүчү ишкананын бир күндө 10 миңге жакын бет кап чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Тигилип бүткөн бет каптар дезинфекцияланат. Андан соң кутучаларга салынып, колдонууга даяр болот. Учурда цехте 100гө жакын тигүүчү бар. Күнүнө бир тигүүчү 300гө жакын бет кап тигип жатат. Тигилген бет каптар Ош шаарындагы дарыканаларга жана өлкөнүн башка облустарына жиберилип жатат. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.